2017-жылдын эсебинен дүйнө жүзүндө эң рекорд койгон популярдуулукка ээ болгон Деспасито ыры 4 миллиарддан ашык көрүүчүгө ээ болгон. Мына ушул сонун чыгарманы кайсыл тилде, кайсыл музыкалык аспапта болбосун, мына ошону чертип көрсөтүүгө аракет кылып атышат. Хит деп ушуну айт. Ооба, демек дүйнө жүзүндө канча адам болсо, ошонун жарымынан көбү көрүп коюптур, Деспасито. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми бизге дагы аккордеонун көтөрүп келип, Деспаситону эмес, кыргыз жыттанган ырларды ырдайм жана жакшы маанай тартуулайм деп бел кылган коногубуз бар, анда тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, обончу, аткаруучу, композитор жана Таалай тоонун жетекчиси Таалай Тойчиев агабыз бизге конокко келди. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн эртең менен эле турганда аябай күн суук экен. Жолдор пробка кичине кечип калдым саат 8ге дегенден. Кечиккен жоксуз. Бирок убагында келдиңиз. Убагында эле келдим. Канча саат мурун туруп, өзүңүздүн үнүңүздү, анан кийин аспабыңызды даярдадыңыз? Мен эртең менен саат 6:30 турдум. Эртең менен туруп, аспапты даярдап, кичине ырдап көрүп, ары бери басып. Эртең менен үйүн ачылышы кыйын экен. Аракет кылдык. Кудай буйрса, телекөрүүчүлөргө бир жакшы өзүмдүн обондорумдан тартуулап кетейин деп келдим. Эң сонун баардык биздин телекөрүүчүлөр күтүп жатышат болуш керек, мыкты чыгармаларды. Эми бүгүнкү темабызга дагы карата бир суроо берип калалы да, музыкалык аспаптар туурасында сөз кылып атабыз. Анан аккордеондо билесиз, дагы кайсыл музыкалык аспаптарды колдо ойнотосуз? Музыкалык аспаптардан аккордеондо ойнойм. Ошондой эле жана синтезатор деп коет. Yamaha биздин 90-жылдары аябай Yamaha деген мода чыккан, ошол синтезатор менен ойноп, канчалаган элдердин көңүлүн алып, канчалаган элдерди бийлетип, ошол Yamahаны коштосун. Yamahада жакшы ойнойм. Ал эми жан шерик болгон аккордеонуңуз канча жылдан бери сиздин желкеңизде, сизге сонун кызмат кылып жүрөт? Ушул аккордеон деген аккордеонго мен жакын арада эле келиштим. Жакын арада эле бир 3-жылдын тегерек болуп атат буюрса. Барып жанагы кичине жаш өткөн сайынбы же мындай кызык болот экен аккордеонго дагычы. Ошол аккордеонго кызыгып бир 2-3 жыл болду аккордеондо ойноп. Эми аккордеонду үйрөнүү кандай экен? Оңой элеби же татаал экен? Жанагы мен синтезатордо ойноп жүргөнүмө мага оңойдой эле сезилди. Аракет кылып атам, азыр деле өтө кыйын ойнойм дебейм эми. Өзүмө жараштуу обондорду, өзүмө жараштуу элге жеткирип ойноп бере алам. Эмнегедир Таалай Тойчиев жана Таалай Тоо дегенде эле эске айылым, айылым, айылыма баргым кел деген ыр эске түшөт. Дароо ошол ырдын сөзүн дагы, оонун да сиз жазгансыз. Алды айылым деген ырды 87-жылы мектепте окуп жүргөмдө жаздым эле, ошол айылыма баргым келет деп. Бул учурга чейин көпчүлүк билип калды болуш керек. Мирбек Иманбеков аткаруучу катары ырдап жүрдү эле бул чыгарманы. Андан кийин кайра өзүңүз аткарып чыктыңыз. Бул кайра ойлонуу болуп кеттиби же эмне болду? Жок, ойлонуу деле болгон жок. Бул Мирбек Иманбеков эми аткарып көп жылдерде мен автормун деп чыга баштадыктыр. Көп жылдерде мен автормун деп анан жолуп андай кылбагын. Ар бир нерсенин, ар бир ырдын эмгек чыгарган кишинин эмгеги бар. Аны айтып жүргүн деп айтсам, мен айткан эмесмин деп эми качты. Анан бул ырдасын, эми мен ырдабасын деп кызганган жерим жок. Ырдасын, канчалык жакшы эле ырдады, элге жакшы эле жеткирди. Андан кээ бирлери айтат экен, мен обондорумду эч ким ырдабасын деген сыяктуу. Жок, мен андай эмес, мен обондорумду көп эле ырдап жүрөт. Кудай буйрса дагы эле ырдайт деген ишеничтемин. Ал эми биздин телекөрүүчүлөр сизди качан ырдайт экен деп күтүп турушса керек, бир ырдаталы келиңиз. Жалпы телекөрүүчүлөргө сөзү Жипара Исабаевага таандык, обонума таандык, сен сүйгөн карагат деген жаңы обонду берейин.
айылдың четінде, адырдың бетінде, кел аттым қараға, аралап кечінде, кел аттым қараға, аралап кечінде. Сезімді аралап, жүректі жаралап, жытаңқы бұрқырай, сен сүйген қараға, жытаңқы бұрқырай, сен сүйген қараға. Өсіп тұр буралы, жыттадым қобаны, қаректен кеттіргіп, бір тамчы қоланы, қаректен кеттіргіп, бір тамчы қоланы. Сезімді аралап, жүректі жаралап, жытаңқы бұрқырай, сен сүйген қараға, жытаңқы бұрқырай, сен сүйген қараға. Сезімді аралап, жүректі жаралап, жытаңқы бұрқырай, сен сүйген қараға, жытаңқы бұрқырай, сен сүйген қараға, жытаңқы бұрқырай, сен сүйген қараға, сен сүйген қараға. Баракелді. Ең сонын. Сен сүйген қараға, жытаңқы бұрқырайды дейді. Биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели. Ардактуу телегөрүүчүлөр, эгерде суроолор пайда болгон болсо байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номер аркылуу жана WhatsApp аркылуу билдирүү жазыңыз. Экранда жазылып турат номерлер. Ооба. Ал эми топ жөнүндө сөз кыла турган болсок, мисалы Таалай тобу качан түзүлдү эле? Баягы мурунку ырыңызга караганда азыркы топ негдир жаңыланып тур. Мурунку ырчылар, мурунку мисалы ошол эле аспаптарды ойногондор өзгөрүлүп. Таалай тобуну негизинен Кыргызстанда эң алгачкы мен ачып чыктым Таалай тобу деп. Бул Таалай тобу деп ачып чыксам, кээ бир досторум, чыгармачылыкта иштеген досторум айтат да, сен эмне үчүн Таалай деп өзүңдүн атыңа коюп алдың депчи. Бул Таалай тобу деген негизи Таалай тобу болуп калганын максаты дагы ошол жаңы группа түздүк дагы атын кое элекпиз. Ушундай чоң тойлорго, концерттерге бара баштаганыбызда Таалайдын тобу келе атат деп эле ушу элдин коюп берген ат болуп калды да, Таалай тобу дегенчи. Таалай тобу келди, анан кийин өзгөрткөнгө туура эмес болуп калды. Элдер көнүп калды. Элдер көнүп калды Таалай тобу депчи. Анан ошол боюнча Таалай тобу болуп калды дагы. 96-жылы Таалай тобу деп Кыргызстанга жалпы эле республикалык деңгээлге ошо Таалай тобун алып чыктык. Алгачкы ырыбыз менен жана айылым менен килиптеги жаңы тартып чыккандан кийин бул жерде Таалай тобу аябай көбөйдү 2000-жылдарчы. Жана Таалай элеси тобу, Таалай Бишкек тобу деп топтор көбөйө баштады. Демек, бай сиздин популярдуу болгонуңузга байланыштуу Таалай деген атты койсо жакшы болот экен деп баары кое баштады кандай. Ошондой же кандай. Ушундай Таалай тобу көбөйгөндөн кийин анан үчөөбүз чогулуп алып, Максат Таалай Бишкек деген Максат Баткен деп ушундай дагы. Максат Баткен анан эмне кылабыз десек анан ушундай Таалай элесидеги жана Тотомидин деген досум бар. Досум Максат Баткен деп жүрбөйбү, давайте Таалай Баткен кылып айлы деп
Сиз алар менен чогуу дагы? Жок, алар мен Максат Баткенде ырдаган эмесмин, өзүм тобум менен чыгып ырдадым. Анан ушундай Максат Баткен деген топ бар го. Ушундай Таалай Баткен деген топ деп, Таалай Баткен деп эле атабайсыңбы? Бардыгыбыздыкы эме болбосун деп анан. Бул негизи ушинтип анан Таалай Баткен болуп калды да, тобубуздун аты. Ал жерде ошо 96-жылы Таалай тобу дагы өзүнүн ишин жакшы эле баштады, өзүнүн көрөрмандарын топтоду десек болот. 2000-жылдары Бишкекте биз деле чоң программада концерттерди бердик, ошо Таалай Баткен тобу менен. Ал эми Таалай тобунда канча адам бар, алар каякта? Таалай тобунда 3 бардыгыбыз 4 мени менен чогуу 4 жигит болгон. Алар дагы жанагы турмуш тиричиликке байланыштуу 2005-жылдары кичине тарап кеттик, жана бирөөсү Россияга кетти иштеп, бирөөсү окуп. Андан кийин жакында эле дагы ошо Таалай тобун былтыр топтоп туруп Таалай Баткен тобу деп айылыма дагы жаңы клип иштеп чыктык. Буюрса жылда эле ошо Таалай Баткен тобунун концертине коелу деген ниетибиз бар. Былтыр деле аябай аракет кылдык, чогула албай калдык. Эми буюрса быйыл аракет кылабыз, аракет кылып атабыз, ниетибиз бар. Быйыл буюрса күз айларында Таалай Баткен тобунун 20 жылдык отчеттук концертин берели деген. Эми мына ушул айылыма деген чыгармаңыздардағы клип аябай сонун тартылган, кайсыл айыл? Бул айылыма деген клипти биздин өзүбүздүн айылда тарта турган сценарийибиз бар эле. Шартка байланыштуу ошондо да ушу Бишкек регионунда Орок айылында тарттык. Айылда Орок айылында. Ал жака барганга мүмкүнчүлүк болбой калды, Бул жактан тартканга туура келип калды. Бирок ошентсе дагы өзгөчө баягы кичинекей бөбөктөрдүн чуркаганы, айылдагы жанагы ат чапкан деги эле айылдын жашоосун сонун чагырып. Бул дагы жанагы айта кетиш керек, жана Эрнест Сыдыковдун инибиздин эмгеги да. Бул дагы ушул жерде туруп айылды чагылдырып клиптин көркүн чыгарган Эрнест деп койсо болот. Дагы бир чыгармага кезек берели, келиңиз. Анан бизе дагы эле жаңы обондордон ырдап берейин. Жанагы сөзү мен Фатима Абдалова деген бир жакшы эжем бар, эжекебиз бар. Ошол жазып берди. Баткеним деген ырда. Баткенimде Манас ата айкели, сүрү менен коргоп турат эл жерди. Тазим этип барган сайын алдына, талайыма максатыма дем берди. Талайыма максатыма дем берди. Өрүк зарылуу баткен кичим экенин, бала кезиден өрүк татып өскөнүм. Карегиме тумар тутуп келемин, касиеттүү göktümün kasiyetli göktümün. Баткенimde ay tünөгөн ay gülü тоқ. Анча жасырды жышыр жамынған салқын тоқ. Жайда күзүдө өрүк жыйын мол болсо,
Kışta kardan kımdap giygen altın ton. Kışta kardan kımdap giygen altın ton. Örük zarlı matken geçim eken. Bala keziden örük tatı ösken. Karegime tumar tutup gelemin kasiyetli göktemin kasiyetli göktemin. Batken batken ata babam turağı. Taş yolunda tamandarım çurkadı. Başka ceridin kenin bolsa suları. Batkenindin başat altın bulağı. Batkenindin mürek altın bulağı. Örük zarlı batken geçim yeken. Bala keziden örük tatı Karegime tumar tutup gelemin kasiyetli göktemin kasiyetli göktemin. Ay barakelде. Жолун. Ооба, өрүк зарлуу Баткенден бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр өзгөчө деп атса керек. баягы жүздөрүндө жылмайып, жүрөктөрү жылып калгандыр. Сонун чарма болду. Бала кезден өрүк атып жегенмин дедиңиз, э? Бала кезден өрүк татып өскөнмүн. Өрүк татып өткөнсүз. Сизге ыраазычылык билдирели. Келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Дагы да болсо сонун чыгармалар жаралып турсун. Ооба, жаңы хитрлар жаралсын. Жана кийинки келүүңүздө дагы өзгөчө бир жаңырлар менен бизди жана телекөрүүчүлөрдү кубантыңыз. Рахмат, жалпы эле New TV телеканалынын жалпы заматынан рахмат. Ушундай бизде кичине болсо дагы өзүбүздүн көрөрмандарыбызга түз байланыштырганыңарга. Чыгармачылык ийгилик. Силерге дагы чоң рахмат сизге. Эми биз болсо Таңманай программасын жакшы музыка менен дагы да болсо улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.